жок, ичкерide бирден киргизип текшерип атат дейт. Эмнени текшерип атат десем, ар бир адамдын документин текшерет дейт. Кандай документ десем, билбейм дейт. Телевизордон жөн эле мактанып жүрүштүр да, бар жок даяр келе бериңиздер деп. А бул нерсе билбейбиз, түшүнбөйбүз, биз деле түшүнбөй турабызбы? Ошончо картаңдар турат, биз майыл жашпыз тура беребиз. А карыларчы бир кемпир жүрөгүм ортат. Өлүп калсам ким жооп берет деп суранып атат. Колуна таштап качырды. Таштап атат. Токтоп тур, брат. Акбасаңыз качпаңыз. Ну чего, обе руки жали, ничего не прошло. Что я должна делать? А как голосовать можно? Попробуйте, говорят, на первом. На первом, и на третьем, и нету. И что делать? Я должна проголосовать. Мы ничего не можем вам ничем Ну помочь. что ж вы так организовали? Это вообще безобразие. Специалисттер айтып атат, суукта компьютер бармакты көрсөтпөй калып атат деп. Ошон үчүн бул жер эртең менен жылууда жакшы болчу. Азыр бар жок эшиктерди ачып салдык, иш көбөйгөн. И отказ кылып атат. Сүрөтү чыгат, бармагы чыкпай атат. Ошон үчүн элдер көп скандал деп атат. Нет, так организуйте, пожалуйста. Вот смотрите, сколько людей собрались здесь. У меня время убоит. Это вообще неправильно. Алардын силердин звонить эткенин кереги жок. Койгула нормально аппаратты. Биз келелик, колубузду көрсөтөлүк, добушту берелик де кетелик. Биздин укук болгон ушул, туурабы? Туура. Анан эмне болуп атасыңар бул жерде? Мына караңыз, канча киши турат бул жерде? Мына жарым саат болду, мынакей турабыз. Эмне деген? Келип, добуш берип коюп туруп, өз ишибизди жасашыбыз керек да биз. Шашып атабыз чындыгында. Мында туура эмес болуп атат. Эжетте, мен түшүнбөй атам. Мына орекиндей татынакай уникальный өлкөдө жашаганга мен өтө сыймыктанам. Анан эмне ушул кишиге барып атабыз биз? Жок, азыр болот мына. Эмне деген акчалар салып атасыңар? Жок, азыр болот. Жок, болбосо баягы эски метод коюш керек. Болбоду. Эски метод кылабыз керек. Бул жактан чыгып чоң. Мына бул жерде өзүңөр көргөндөй элдер катарда турушат. Добу барып келди мына. Эми бир аз жарым саат, 10 мүнөттөн күтөт экенбиз, ошону чыдап күтүп, кол салып келдик деп келдик. Сен алып келсең де дейсің. Жантамер смелеп чалып атпайсың. Мен курсовой болом, конституция. Жок, жантамер мен укпадым, келбейсиң шайлоого деп. Явка берди эле бир бизде. Канча сен тап келесиң. Жок, жантамер смелеп атпайсыз. Канча бир мугалимге канча тап келесиң дедилер. Айткан эмес. Канчадан студент тап келесиң дедилер. Мен өзүмдүн студенттерим, мен кураторум. 30 бала. 30тон канчасы бияка бергенин мен билбейм. Мен только кимиси келгенин карадым, бүттү ошо. А почему нельзя снимать? Везде можно, мы везде снимаем. А такое право есть, то... Да, конечно. Точно? А сначала откройте? Мы журналисты, да. Да. А какой у вас есть это запрещается? Нет, я сейчас спрошу. Да? Хорошо. Сюда приходят студенты, которые, например, не имеют городской прописки, например, Баткенской области, Нарынской области. Они по паспорту прописаны там, но они не имеют возможности там голосовать. Для этого открыты дополнительные участки. 807 человек уже. 800? Да, 807 человек уже проголосовавших за референдум. Вот наблюдатели, они можете у них спросить. Азыр Оштогу ушул 53-16 аттуу шайлоо участкасында турабыз. Бул шайлоо участкасы башкалардан айырмаланып, мондой самсаканада жайгашкан. Кел эми. Анан бул жерде ушул көз карансыз байкоочулардын тобу бар, алардын бири Гүлгакы Мамасалиева. Мен өзүм эсептөө боюнча 17 адам өзүн таппай чыгып кетишти. Таппаган себеби кээ бирлери өзүнүн тизмесин таба албай атат, кээ бирлерин ошол жанагы асуунун аппараттары кол тамгасын окубай атат. Мисалга алсак, бир адамдын колун 31 жолу кайтып коюп атышып, таанытышты да. Кээ бирлер тажагандан кайрылып кетип калып атышат да.